Саламатсыздар, жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Бүгүн бир аз өзүм жөнүндө айтып кетейин. Менин атым Максат Муктаров, эл аралык коуч, бизнесмен, ошол убакта инвестор. Азыркы учурда Кытай жергесинде жашайм, бирок чынында мен Кыргыз жергесинде төрөлгөнмүн. Кыргызстанда Нарай деген айылда 1981 жылы 17 январда төрөлгөнмүн. Ал убакта совет доору болчу, айылдагы мектепте окуганмын. Анан 7 класста Бишкекке көчүп келдим. Бишкекте 68 мектепке кирип, ошол жерде аяктадым. 68 мектепти кандай окудум десе, айылдан келгенде биринчи айылдагы билим балким артта деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок чынында эле кызык жагы мен Бишкекке келгенде, мисалы геометриядан алдында экенмин. Анан мугалимдер, окуучулар таң калган, классташтарым. Анткени айылдан келип алып эле кантип геометриядан жакшы болосуң дегендейчи. Анын бир жагы апам да физик, математик мугалим болчу, ушунан сабак берет. Ошол убакта менин бир туугандарым, биз чогуу 6 бир тууганбыз, бир байкем, бир эжем, анан 2 карындашым, эң кичике иним бар. Алардын баары Кыргызстанда, Москвада жашашат, ар жерде. Учурда мен Кытайда жашайм. Кытайга жашаганыма 10 жыл болуп калды. Андан мурда Россияда жашадым, андан Россияда жашап жүргөндө Турцияда жашадым, андан мурда Америкада, анан Германияда, андан мурда Кыргызстанда дегендей. Ошо Бишкекке көчүп келгенимде 1994 жылы мага айылдык балага ушунчалык кандай десем, жаңы ачылыштар болгондо, ошол убакта азыр мынтип карасам, ааламга жол айылда башталат дегенди мен жашапмын. Анткени айылдан барган, шаарга барган жигит эмне кылышы мүмкүн? Ушунчалык жаңы нерсе болду, бул билбейм ал жакты деген үчүн жаңыдан үйрөнө баштады. Шаар кандай? Орусда кыргыздар орусча сүйлөйт, айылдан келген балага орусча билбейт, түшүнбөйт дегенде, ошентип акырында орусча үйрөндүм. Орусча үйрөнүп, мектепте окуп, анан кызык жагы мектепте уже олимпиадага катыша баштадым да. Мектепте олимпиадага катышканда химиядан райондон, Бишкектин районунан, анан Бишкектин биринчи эмесин алып, ал убакта 6 область болчу, Бишкек шаары 7 область болуп катышкан. Республиканский катышканмын. Бишкекте биринчи эмесин алгам да химиядан. Химия мугалимибиз аябай жакшы түшүндүрчү. Анын артынан мен ушинтип химик болгум келчү эмес, бирок химиядан жакшы болгон үчүн мени 68 мектепте Менделеев деген кличка коюп коюшкан да, мага ат коюп коюшкан. Менделеев депчи. Анан ал жерде Молдогазиева деген бир эжебиз бар эле, химиядан ошол аябай түрткү болуп, мугалимдин айынан мен олимпиадаларга катышканмын, химиядан жакшы окуганмын. Мектепти бүтөрү менен бир университеттерге баштап, андан Германияга кетип калдым. 2001 жылы Германияга барып, ал жерде тил үйрөнүп, университетке кирдим. Университетимдин аты Гейдельберг университети болчу, Heidelberg Universität Heidelberg, немисче. Германияда университеттин баштаардан мурда 1,5 жыл немисче үйрөндүм, 1 жыл 1,5 жыл. Анан DSH деген бир экзамен бар эле, немецкий экзамен. Ошону тапшыргандан кийин, өткөндөн кийин мен университетке баштадым. Университетте окуп жүрүп, Германияда университетти бүткөндө магистратураны, жөнөкөй эле университет бүткөндө магистратураны бүтүрөт. Ал жерде бакалавр жок болчу ал убакта, азыр чыгып калды, бакалавр, мастер деп, магистратура. Германский, немецкий системада ошо университет бүткөндө эле ошол магистратураны бүтүрүп калат. Ошол убакта окуп жүргөндө мен Германияга барганда ушунчалык чет өлкөдө, өнүккөн өлкөдө аябай башкача болуп жүрдүм, биринчи баштап баштаганда. Анан бирок эмем калбады да. Кандай десем, дагы эле өнүгөм, дагы эле кетем дегендейчи. Анан ал жерде обмен студент болуп, мен немис катары Америкага бардым. Америкалык бир студент Германияга келип, мен ордума келип окуйт. Ушундай обмен студент бар да. Ошентип Америкага барып калдым. Америкада 1 жыл окуп, кайра келдим. Кайра келип, Германияда дагы 1 жыл окуп, кайра Америкага барып, ошон менен Америкада университетти бүтүрдүм. Кудайга миң мертебе шүгүр, узунураак убакыт болду. Анткени бир университеттен, бир өлкөнүн университетинен башка өлкөнүн университетке которгонуңузда да кепилдик сабактар кабыл кылбайт. Аны трансфер деп коет, которосуздар да. Кыргызстанда кепилдик сабактарды Германияда кабыл кылбай калат, анан Германиядакын, Америкадакы ошол сыяктуучу. Анткени мен Кыргызстанда да бир 2 жыл Ала Тоо университетинде окуп кеткенмин да. Ал жердеги эмелерди алып, кредит деп коет, сабактарды алып Германияга котортуп, анан Германияныкын дагы алып, чогуу анан Америкага котортуп, ошентип 2007 жылы университетти аяктаганмын. Университетти бир аз өлкө алмаштырган үчүн бир аз алысыраак болуп кетти. Бирок мен үчүн чет өлкөдө окуганда эми ата энең деги эле башкалар мындай ушундай күтүүдө болот да, же адам баласы өзү эле кыргыздар бар го, мисалы барып туруп, мен сөзсүз диплом алып келишим керек, болбосо уят болом, болбосо ушинтип жүрө берем дегендейчи.
ошентип Американы бүтүрдүм, ал жерде бир аз иштедим. Иштегенден кийин Россияга көчүп келдим 2009-жылдын башында. 2009-жылдын башында көчүп келип Россияда иштедим 4 жылдай. Андан кийин Кытайга келип, азыр 10 жылдан бери Кытайдамын. Эми менин жашоом ушундай. Айылда төрөлгөнмүн. Айылда жашадым. 7-класска чейин Бишкекте жашадым. Анан Германияда жашадым 4 жыл, 5 жылдай болуп калды. Анан Америкада 4 жыл жашадым, Россияда 4 жыл. Анан ортосунда бир Турцияга барып келдим, аякта иштеп дегенде. Анан азыр Кытайда 10 жылдан бери жашайм. Кыскача менин жашоом ушундай. Эми менин жашоом сиздерге кызык эмес, ар кимге ар түрдүү. Эми бул менин жашоом. Кудайга миң мәртебе шүгүр. Ушунча жашоону өткөн үчүн, 21-кылымда жашап калган үчүн, мындай 20-кылым, 21-кылымда жашап атабыз да. Эки доордун адам болуп атабыз. Сиздер да ушундайсыздар. Бул кызык жагы ушунчалык өнүгүү. Не только там адам өзүмдүн өнүгүүм бар, дүйнөнүн өнүгүүсү бар, Кыргызстандын өнүгүүсү бар. Канчалаган өзгөрүүлөр болгон да ошол сыяктуу. Анан ааламга жол айылдан башталат дегенде, ошентип чыгып кетип кайсыл жактарга барып келдим да, дагы эле чет элге жүрөм да. Анан шаардагы досторум бар, классташтарым, алар эми мисалы Россияга барышты. Анан ошондой да, мындай көп барбайт экен да. Анан айылдагылар мына чет жакка эле чыгып. Азыр Кытайда жүрөм. Кытай ушунчалык чоң өлкө, ушунчалык оборот чоң, ушунчалык заводдор чоң. Бул жерде азыр кирип туруп оозуңду ачылат да. Даже Германияда кардарларыбыз келет да, эми Германиядан келет да, Европадан келет деп. Аны Кытайга келгенден кийин мындай жагы түшүп калат да мынтипчи. Ушунчалык чоң базарларды көргөндө, заводдорду көргөндө ушундай. Мындай ичкана дүйнө аябай өнүгүп атат. Ушул сыяктуу менин жашоом ушундой. Ортодо мен 2009-жылы үйлөндүм. 2010-да кызым болду. Азыр 2 кыз, 1 уулум бар, ортончусу уул. Үй бүлөм бар, Кытайда жашайт. Бир кыз, 1 уулум Кытайда төрөлдү. Биринчи кызым Москвада төрөлдү. Ал убакта Москвада жашайт элем. Келинчегим кыргызстандык. Токтогулдан болуп калат деп коеюнбу? Анан ошентип жашоону карайм да, мен мисалы чет өлкөгө чыккан бир адам, особенно кыргыз, мындай ал жака жөн чыкпайт да, чыкканда бир миссиясы менен чыгаардан мурда билет да, эмне үчүн деп. Менин ичимдеги бир дүйнөнү кыдыргандын бир себеби дагы мен дүйнөнү өз көзүм менен тааныйм дедим да. Анткени китеп окусаңыз, китепте бир автордун ою бар. Кино көрсөңүз, ал ошол кинонун именно ошол жерин тартат. Да ар түрдүү да, жана мисалы африкалык стереотиптер болот го, африкалыктар ачка же акчасы жок, там Кытайлар ушундай, каратисткар деп, америкалыктар бай. Ушуларды телевизордон көргөн, адамдардан уккан нерсемди мен өз көзүм менен көрөйүн дедим бир. Анан экинчисинен мен балдарымдын коркуп жашашын каалабайт элем дүйнөдө. Анткени адам баласы бир нерсени билбесе коркот. Ошого мен дагы балдарымды кыдыртып дүйнөнү өз көзүм менен таанытып, ошол да максатым болчу, дүйнөнү кыдыруу. Эми сурайсыз да, кээ бирге сен эмнеге ушундай кыласың? Не ишиң бар? Мисалы, коуч болуп атасың, эме кылам. Мен аябай көп изилдедим да, мен не ишим бар коуч болгонго? Туурабы мындай? Элдерге эмнеге буну айтам? Эмне мындай? Крутой болгум келип атабы, мактангым келип атабы, бирдемке кылгым келип атабы? Ар бир адамдын ичинде, сиздердин да ар бир адамдын ичинде Кудай мындай бир каалоо койгон да. Каалоо койгон. Ошол нерсесини бай аткармайынча адам мынтип жүрө берет да. Эгер аны каттуу басып салсаңыздар, аны тескери иштейт. Анткени депрессияга киресиз, каттуу нааразы болуп ушундай. Аны чыгарыш керек да. Ошол сыяктуу мен аны үйрөнгөндөн кийин мен ичимди уже чыгарайын дедим. Чыгарып атканда билесиздер, үй бүлө болуп болгондо келинчегиңдин башка пикири болушу мүмкүн, сенин башка пикириң болушу ошол сыяктуу. Бирок Кудай жалгап, келинчегим экөөбүз чогуу өнүгө баштадык. Чогуу жашоого машыга баштадык. Жашоого машыгуу дегенде кантип түшүнсөк болот? Жашоого машыгуу, мисалы, жашоодогу маанилүү нерселерди үйрөнүү. Отношения, келинчегиң менен кантип отношасың, жолдошуң кантип, деги эле максатың эмне, балдар эмнеден түшүнөт, балдардын психологиясы, адам менен отношения, парасат деген эмне, элге чыгуу деген эмне, ошол сыяктуу. Анан ошентип аябай көп изилденип, мен эң көп изилденгеним биринчи бактылуу үй бүлө болчу. Эмнегедир? Мисалы, акчага да кызыкпайм ал убакта, эми аябай иштеп акча табайын деп атам, бирок мен дүйнөгө чыгайын, мындай известный болоюн, анан мындай үй бүлөм жакшы, эң маанилүүсү мен үчүн үй бүлө болчу да. Анткени мындай ситуация болот да, үй бүлө ажырашканда эмнегедир менин подсознаниемде бир ушунчалык жаман нерсе көрүнөт да, ажырашуучу. Анан ошого мен коркот элем. Ажырашкым эч келбейт эле. Анан эми билесиздер, үй бүлө болгондо чыр чатак чыгып ар нерсе болот да. Ошол сыяктуу болгондо мен өзүмө аябай каттуу кармадым. Мен аябай бактылуу үй бүлө курам депчи. Аябай фантастика кыялдарым бар эле. Анан бир убактарда келди, жашоо кетип атканда ортодо кыйынчылыктар болот. Анан ойлонот да адам мындай, же бул мен ойлогон туура эмес нерсе экен депчи. Анан мындай болбойт, кылсам, тигини кылсам болбойт сыяктуучу. Анан аягында карасам чынында эле болот экен. Ошого мен ушуну сиздерге совет бермекмин. Адамдын кыялында, каалоосунда, ушунчалык чоң каалоосунда эмне болсо ал болот экен. Кудайга шүгүр, мен ошентип биринчи үй бүлөмдү
түшүнө баштадым да. Аял киши кандай, балдар кантип ойлонот. Мен даже Москвада жүргөндө сабак берчүмүн да, аякта англисче сабак берчүмүн. Анан өзгөчө American accent trainer. Мындай ичканда бир нерсени табайын дедим да, бир какой-то бир фишка табайын дедим, чтобы менин сабагымды элдер алсын деп. Ошондо мен көбүнчө произношенияга маани берет экенмин да. Өзүм жакшы көрөм, и ошону сатат элем да. Анткени башка мугалимдерде произношение маанилүү эмес да. Произношение деген америкалыктар сүйлөшөт да. Hey, this is amazing, pretty good. Мындай звуктар ошондой чыгат, ошого аябай маани берип үйрөнөтүм. Канча нерсени изилдеп үйрөнүп, анан сабак бере баштадым. Москвада жүргөндө биринчи Lacoste деген компанияда иштедим, финанс болуп, анан продажада иштедим, Collins деген компания. Анан чыгып кетип, анан сабак бере баштадым да. Сабак бере баштаганда Москвада ошо тил курстарын ачтым. Мисалы, чет тил деп тил курсу ачтым. Ал жерде Орто Азиядан келгендерге орусча, англисче үйрөтүп элек. Ошол көбүнчө мигранттар келет, анан местный бир-эки орустар бар эле, ошолорго сабак өтүп элек. Анан мен өзүм компанияны куруп, школа коюп, бир-эки балдарга берип, өзүм анан жеке сабак бере баштадым. Газпромдо, Лукойлда, анан Rambler, ушундай аябай көп крутой компанияларга сабак бердим. Мен мындай кудай жалгап, ушинтип язык школа мени жиберип калды да, произношение жакшы экен деп, анан ушул жака жиберип, ошол жерде анан известный адамдарга сабак берип калдым. Тимофей Мозгов, Бурганов дегендер бар эле, эмгек сиңирген российский скульпторлор. Анан Тимофей Мозгов бул Америкада NBA-де ойнойт. Мурда Москвада ойнойт эле, Химкиде. Анан кийин мен сабак берип жүрүп, кийин Америкага эме өтүп кетти, командага. Ошентип жашоомдун эмеси ушундай башталды. Эми буну мен эмне айтмакчымын? Жашоодо бир келебиз да, анан көп нерсе бар да, аябай кызыктуу жашоочу. Анан ошол нерсени же биздин восприятие бар го, мындай кабылдануу, жашоо мындай деп айтып атпайбыз. Мындай деген адамга ошондой жашоо болот. Эми ошо мындай деп жаман жашоо болуп аткан адам кааласа өзгөртөт экен. Анткени жашоо нейтральный да. Анан биз буну жакшы десек жакшы болот, жаман десек жаман болот. Эгер самолюбие зылдый болсо, анда баягы жаман көрүнө берет да. Самолюбие зылдый болсо өзүбүздү көтөрө албайбыз. Анан өзүнү сүй дегенди үйрөндүм. Анан адам өзүнү сүйбөсө көп нерсе мындай келинчегинде сүйө албайт экен да, же башкаларды чоң көрө берет экен да, өзүн баалабайт экен. Өзүн баалабаган келинчегин да баалабайт, балдарын да баалабайт. Биз мындайбыз деп туруп, тигилер жогору көрүнө берет. Анан ойлондум да, анан өзүмдү сүйө баштаганда жашоо өзгөрдү. Анткени адам баласы өзүнү сүйбөсө башкасын да сүйө албайт. Мындай айтканда жакындарын сүйө албайт да. Анан тигилер эле жакшы көрүнөт, көчөдөгү дагы башка бирөө элдер, башка өлкөлөр эле жакшы, мен эле жаман деген сыяктуучу, ошондой боло берет. Ошону өзүңүз сүйгөндө, сүйгөндүн бир техникасын таптым. Анткени мени жараткан Кудай болгон үчүн мен ушул денени, ушул адамды мага чужой да, мага конок. Мен өзүмө конокмун да. Ошондо Кудай ушул денени берсе, бул мен эмесмин. Кудайдын берген бир аманатымын. Мен буга маани беришим керек, буну сүйүшүм керек, буну сыйлашым керек. Максат Муктаровду сыйлап сүйүш керек. Анын жакшы жагы ошондо башкаларды чын жүрөктөн сүйө аласыз да. Азыркы сүйүү, эгер адам өзүн сүйбөсө, башкасын сүйө албайт. Жөн эле коркуунун айынан мени жамандап койбосун деп, же мени мактасын деп, эки түрдүү ошонун айынан сүйөт да. Ата бирөөнүн реальный сүйүшү кыйын да. Ошого ушундай ситуация болгондон кийин мен жашоодо көп нерсе үйрөнүп, азыркы учурда мен коучмун. Коуч деген сөз жашоого машыктыруучу деген жөнөкөй адамды алып жогорку даражага чыгарып, 4 тармакта чыгарат. Өзгөчө мен бүт максаттарды карасам, адам баласы 4 тармакта өнүгүш керек экен, параллельно өнүгүш керек экен. Анткени бирөө аксап калса, тиги проблема. Биринчиси жеке өнүгүү, өзүм өнүгөм. Кийимдерим, ошо прическам, өзүмдү карап сүйлөгөндөрүм, балким мындай телосложением, акылым, ошолор өзүмдө болгон бүт нерсени өнүктүрүү, жеке өнүгүү. Тил билишим керек, бизнести үйрөнөм, ошо сыяктуу, бул жеке өнүгүүм. Анан үй бүлөлүк бакыт. Үй бүлөмдү кантип бакыттуу кылгам? Балам качан сүйүнөт? Эгер балам тилини билбесем, жаш балам психологин билсем, аны менен сүйлөшө албайм. Туура эмес нерсе кылып коем да. Ушуга чейин баягы мен машыккандан мурда кээ бир нерсе туура эмес кылыптым, кайра оңдодум, Кудайга шүгүр. Анан келинчегимен кандай эме кылам? Деги эле үй бүлөдө кандай, үйлөр кандай болуш керек? Эркек катары, мен эркекмин да, эркек катары үй бүлөмө эмнелерди кылышым керек, мисалчы? Эмнелерди кылсам үй бүлөм бактылуу жашайт? Үй алышым керекпи, машина алышым керекпи, аларга мектебине беришим керекпи, тамак даярдап эме кылышым керек. Ошолордун бүт карап туруп үйрөнгөндөн кийин анан ошону аткара баштадым. Кудайга шүгүр, азыркы үй бүлөм аябай бактылуу. Мен мындай нааразы боло албайм, анткени нааразычылыкта Кудайга шүгүрсүздүк болот экен. Ошондо түшүндүм. Кудай эмне берсе, ошо келинчегим кандай болсо кабыл кылам. Бирөөгө жакшы, бирөөгө жаман, же мага мурда жаман атамды айтып жүргөн,
Жоқ, берді, бесплатный берді да Құдай. Ошого бесплатный подаркага эмнеге нааразы болайын туурабы? Балдарым ошондой, Кудайга шүгүр, балдарым ушундай чоңоюп атат. Бул балдар дагы мага аманат да, бул да Кудай берди да, эми бул менин балам, менден чыкты болбойт да, бул просто через мен келди бул дүйнөгө. Бул бизге аманат, еще бул балдар мага мындай бул жашоодо бир жашоомду толуктап атат да. Балам жок болсо кыйналам да, мисалычы, баласы жок болсо кимди карайм, эмне иш кылам? Өзүң дептеп жүрөсүң, курсаң топ. Мына балдарды кара, алар сага сүйүү берет. Мисалы, эң кичинекей кызым коучинг кылып өзүм дөнүктөргөндөн кийин уже кичинекей кызымды туура тарбиялап, туура нерсе үйрөнгөн үчүн ал эң кичинекей кызыбыз уже эме да, баягы вольный да, мындай ешкандай. Эң чоң кызыбызды башта билбеген үчүн бир аз урушуп койдук, бир аз эме кылып койдук. Бирок Кудайга шүгүр, азыр эс ачкыч деген техника бар. Чоңойгон киши деле подсознаниеда негативди 5 мүнөттө чыгарып койсо болот. Ошондой техникалар бар. Ошол анын үй бүлөнү курдум, мисалы жеке өнүгүү, анан үй бүлө бактырып, анын үчүнчү ишим да. Эркектерге айтат элем да, мен ушуну түшүндүм, бүгүн да бир случай болду, ошондон кийин ушундай ойго келдим. Эркек действительно мындай эң биринчи үйрөнүп турган нерсе акча тапканды үйрөнүш керек да. Эми таш доорунда аябай күчтүү болуп, баягы жакшы чуркап, бир нерсени аңуулап же жатып, же бир мындай курсакка тамак керек да, ал жерде бир аңуулап тамак же бир жер айдайсыз, же бирдемке кылып үй бүлөнү багат да, ошондой эркектики ушундай да. Таш доорунда эмелерде ушундай бир тамак таап келиш керек да. Бул биринчи функциясы да, өтө маанилүү функциясы да. Анткени ушуну билбесе көп нерседен кыйналат. Ошонун айынан эркекте акча табуу, эми буну биз мектепте окуп же кичинекейибизде үйрөнбөппүз да, мындай же үйрөтүшпөптүр. Кантип акча табап, кантип бизнес кыласың, кантип мындай жок да, мындайчы. Изилдеримизде мага окшогон канча киши бар. Бирок кээ биркилер уже бизнеске жакшы болуп кетти, ата-энеси какой-то способность бар, же кээ биркилер ошондой жөндөмдөрү бар, же ошого попал болуп калды, ошол жерде иштеп калып ушул жактан чыкты деги эле мындай самоучка менен кетти азыр да, баарыбызчы баягындай акча табуу боюнча өзгөчө эркектерге. Анан ошо эркектерге айтмакмын, мен да уже үй бүлө болгондон кийин менин биринчи ишим акча табуу. Акчаны кантип табам? Балким мен билбейм да кантип акча табышты. Мен аябай катуу иштейт элем да, ушунчалык иштейт элем, зарплата менен акча табам. Катуу иштебесең байыбайсың. Ошол мааниде жүрөт элем да. Аябай катуу иштедим. Эми жоктон көрө жогору дейбиз же башкаларга мен чөйрөмө караганда жакшыраак болушу мүмкүн, бирок баягындай чоң акчалар, азыркыдай акчаны мурда аябай катуу иштеп таба албадым да, мынча суммалардычы. Анткени айлыкка иштейсиң, убактың чектелүү. Мисалчы, акча убакытка байласаңыз келбей калат мындай. Чоңой албетте, анткени убакыт 24 саат туурабы. Анан кийин уже Кытайга келип, биякта да иштеп жүрүп, анан 4 жыл мурда, анда мурда бир кичинекей бизнестер кылчумун, анан 4 жыл мурда ошо чоң бизнеске кирдим. Чоң дегенде уже офисим бар, жумушчуларым бар, товар жөнөтөбүз, товарларды Кытайдан жөнөтөбүз. Анан Германияга, Америка, Европага, анан Россияга, Кыргызстанга жөнөтөбүз да. Бул товар оборот болгондо акчалар башкача келет экен да. Мен ошондо таң калдым. Значит, чоң акчаларга бир бизнес кылыш керек экен да. Анткени убакыт деген жок да ал жердечи. Бир киши 1 штук заказ кылды, же 1000 штук заказ кылды, же миллион штук заказ кылды. Биз миллиондордо жөнөттүк да Европагачы, баягы пандемия убагында ар түрдүү кичинекей товарлар бар да, миллион товар самолеттен жөнөтөбүз да. Ошолорду жөнөткөндө анан бир эле заказ, мындай кагаз аласыз да, заказ PI деп коюп, perform invoice, аякта канча штук деп турат, бир эле наименование, канча штук, миллион штук. Же 10 штук туурабы? Ошо бир эле кагаз кетет ошогочу. Бир эле сделка болуп, билим болуп, миллион штук алгандан кийин анын пайдасы канча? Түзгө эле пайда түшүп калат да. Ошону түшүнгөндөн кийин анан, значит, буну бизнес кылсак көп акча табылат. Азыр мен бир жерге барып 24 саат иштесем дагы, канчалык көп зарплата алсам дагы баары баягы бизнеске жетпейт экен да. Эми бул деген сөз баягы баары бизнес таштап чыгып кетесин эмес, эми жумушун таштап бизнеске кирип кетмесин эмес. Бунун баары айтар элем айлыкчылыктан чыгып, айлыкчылык менталитеттен. Мага айына акча келет эмес, башка күнүгө акча келиши мүмкүн, же ушунча акча эмес, калсаң мынча акча келиши мүмкүн, бир убакта келиши мүмкүн, же 1-2 жылда келиши мүмкүн. Айырмасы жок. Буну убакытка байлабайбыз да. Ошону убакыттан чыгабыз. Жумушча иштегендерге айтмак элем, айлыгым бар, болду, ошол эле. Жок, андан башка дагы бар. Канча эми кара мындай киреше булактары болсо болот да. Аябай көп киреше бар. Ошону биринчи түшүнүп алыш керек экен. Анан ошондон кийин мен уже бизнестеримди 2-3 бизнес ачтым. Анан бир вложение кылдым. Значит, башка жактан да акча келет экен. Бирөөлөр партнер болду, ал иштеп атат, анын доласы мага, мен ал жерге какой-то салым кошом, ал да салым кошот, ал жерден акча табабыз. Болду. Же мындай Инстаграмда влияние кылам, мисалчы. Анан, кстати, Инстаграмдагы азыркы замандын бир немеси боюнча дагы эми болот го, баягындай
алтыным бар, жерим бар, балу, ценный бумагалар бар. Азыркы замандын дагы бир нерсеси внимание да. Бул дагы баалуу нерсе. Мисалы канча подписчигиңиз болсо, сиз дагы баалуусуз. Анткени канча кишиге жете аласыз да. Буну акчага айландырсаңыз, продажаңыз көбөйөт. Мисалы канча киши тааныйт, же сиздин пикириңизди угат, анан сиз менен таанышат, же ушундай нерсе да. Ошон үчүн дагы мен заодно коуч болгон үчүн заодно азыркы замандын талабы боюнча нетворкингде көп кишиге таануу. Мисалы бир бала аябай бизнесмен эме, бирок элге таанып албайт да. Анын возможносту азыраак, бирок өзүнүн сферасында жакшы акча таап атат. Анан суммасы канча, ушунча. Окей, аны эң канча айландырсаң да ошончо эле чыгат да, башка көп чыкпашы мүмкүн да. Менин ар түрдүү эме болсом, ар бирин карап туруп монетизация деп коет да. Ушул жерден кантип акча чыгарса болот? Колумда бар нерсе. Азыр мисалы ушунча подписчигим бар, туурабы? Ушундай эме кылсам, буну кандай кылса, же кайсы продуктун сатсам, же канча мен азыр окуучуларым бар, же канча эме кардарларым бар, ошолорго эмне предлагать этсем дагы иш болуп кетет. Ошол сыяктуу да. Ошон үчүн внимание өтө маанилүү. Ошол бул бизнес боюнча. Анан төртүнчүсү коомдогу ордун. Коомдогу ордун мен мисалы айтат да, сен Кыргызстанга келбейсиңби? Кыргызстанга келип биякта иштеп элге жардам бербейсиңби, көтөрөсүң? Анан ойлондум да, мен коомго салым кош үчүн, Кыргызстанга салым кош үчүн Кыргызстанга барышым шартпы, шарт эмеспи? Анан көп ойлондум. Ойлонсом, көп жерде мындай нерсе экен. Менин Кыргызстанга барганга караганда барбаганым көбүрөөк салым болот экен. Азыр эсептеңиздер, мен буякта жүрөм, көп нерсе информация бере алам. Азыркы баягындай таш доор эмес, мен Кыргызстанга барып элдер менен сүйлөшкүдөчү. Азыр интернет бар, Instagram бар, бүт нерсе бар, WhatsApp бар, мисалы туура. Ошолор аркылуу канчалаган иш кылса болот, канчалаган салым кошсо болот. Анан менин каалоом ушунчалык чоң да, бүгүн мындан кийин максаттарымды да бир аз айта кетейин. Каалоом ушунча чоң болгон үчүн Кыргызстанга само собой жардам беришим керек. Бул эми бул менин чоң максаттарымдын ичинен бири, кичине эле нерсеси да. Бул анткени буну оңой кыла алам. Анан буну мындай сөзсүз Кыргызстанга барып моундай кылуу жок. Менин кыла ала турган нерсемди бияктан мощный кылып баягы эффект бере алам да. Мен ошого ишенем, ал башталды. Буюрса мындай тагдыр менен кетип атат. Ошол сыяктуу биякта калып эле эме кылам. Андан сырткары мен не только Кыргызстанга, менин максатымдын бирөөсү ушу мындай дүйнөгө салым кошоюн дейм да. Анан суроо келет да, мен айылдыкмын, айылда төрөлгөнмүн, туурабы? Анан макул шаарга көчүп бардым, макул Америкада башка өлкөдө жашадым. Ушул Максат Муктаров айылда төрөлгөн бала дүйнөгө кантип салым кошот? Болмок беле. Вопрос болот да, менде болот, элдер айтам мындай кылат. Анан ойлонуп, анан мен көп нерсе үйрөнгөндөн кийин бир нерсе үйрөндүм да. Биринчи очу ичимде ал нерсе барбы жокпу? Бар болсо, ошол жетет. Мен ошону таап, ошону аябай каалайм. Калганын Кудайга таштайм. Анан ошону түшүнгөндөн кийин калган Кудайга таштасам, ошол иштерим болуп кетет да. Уже Кытайга ачып атам эменичи, ошо коучинг тармагына, Кытайдын Инстаграмына кирип атам. Кыргызстанда уже канча нерсе кылдык, уже Россияга чыктык, уже Казакстан, Өзбекстандардан связь чыгып атат. Кудай мындай организовать этет да. Бул нерсени адам баласы кылыш кыйын да. Адам баласы эмне каалаган табыш керек да. Ошол маанисиндүү да. Менин ишим ошол да. Мен ишим, мен эмне каалайм? Максат Муктаров эмне каалайт? Максимум фантастикадан баштап, кичине ручка каалайм дегенге чейин мен билишим керек да. Ошону билгенимде анан жолдор өзү эле болуп кетет дегенде да, биздин түшүнүк боюнча мындай өзү эле бирөө как раз чыгып калды, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды. Мындай өзү болуп кетет деген сөздүн мааниси аны Кудай кылат. Анткени ага кийлигише албайм, анткени аны мен кыла албайм. Бирок менин колума берген Кудайдын нерсеси, максат, сен бул дүйнөгө келдиң, эмне каалайсың, потенциалың кандай, ошону тап деди, ошону аныкта, confirmation деп коет, баягы подтверждение бер. Издеп тап, чынында эле ушул карадым, жүрөгүмдү сездим деп турган, чынында эле ушуну каалайт экен. Болду, аны коебуз. Бирок бул болбой калып атат да, мисалы коуч болсоң акча келбей калып атат да. Аны отдельно акчаны каалайм ушунча. Бирок аны коуч болдуң, анан акчаң бар, бирок үй бүлөң жок, анда үй бүлөндө каалайм. Макул коуч болдуң, акча болду, бизнесмен, үй бүлөңдө жакшы болду, анда коомго салым, аны да каалайм. Мындайча айтканда, канча каалооңуз болсо, каалай бериңиз, анткени ар бирибиздин артыбызда Кудай бар. Бул Кудай каала берейин деп атат да. Сен биринчи каала, анан берейин. Ошого каалашыбыз бул биринчи шарт. Каалоонун физик формасы катуу иштеп атасыз. Каалоонун физик формасы продукция жасап атасыз, же мынтип Инстаграмга чыгып атасыз, же мындай нерсе. Бул физик формасы. Мен ушуну каалап атам деген билет да. Кудай карайт да. Каалап атам деп туруп движение кылып алса, каалоосу низкий экен. Аябай катуу эме кылып алса, высокий экен. Организация болсо, акча вложение кылып алса, мен ушуну каалайм деп, анда дагы убакыт көрөт болсо, анда дагы ошентип каалоонун формалары бар да, ар түрдүү формалары бар. Бирок алардын баарынын аягында каалоо бар да. Даже экономикада айтат да. Баягы эң чоң
эме бар го, приложение спрос дегенчи, спростун эң башталгычы эмне дейт? Каалоо дейт да. Ошо каалоодон баштайт экен да. Анан адам каалай албай кое албайт да, программасында бар да. Барыңыздар, мен муну каалабайм, андай каалайбыз. Сиз мындай төрөгөн эле курсаңыздар, уже бирдемке жешиңиз керек, уже мындай каалооңуз бар да. Каалоо жок деген нерсе жок да. Каалоо сөзсүз бар. Ар бир адамда бар. Ар бир адамда ишенич бар. Жок, мен буга ишенбеймишмин, ошо ишенбегениңизге ишенип атасыз да. Түшүнүктүү болду? Баягы ишенич деген нерсе сөзсүз программада бар, ошо сыяктуу. Эми бир аз өзүм жөнүндө айтып кеттим, андан сырткары азыр айта турган нерсем ошо менин максаттарым. Эми максатымды айтсам, бул нерседе өзүм дагы менде 4 тармактуу чоң максаттарым бар, орточо, анан кичине максаттарым бар да. Ошол максаттарымдын бирөөсү өзгөчө сиздерге менен тиешелүү. Мен өзүмдү түшүндүм. Бирөөнү окутуу мындай кылып эмес, мен өзүмдү өнүктүргүм келип, мен байыгым келип, мен аябай ийгиликтүү болгум келип, мен ушунчалык элдерге таасир берип, дүйнөгө салым кошкум келип, ушул сыяктуу көптөгөн максаттарым бар, чоң максаттарым бар. Анан ошолорго карап кетип атам да. Ошол кетип атканда максаттарымдын арасында кээ бир нерселер бар. Эгер Кудай мага анын нерсени берсе, мен анын мындай зекетин беришим керек да. Мен ушунчалык жашоого машыгып, жашоомду оңдоп атсам, Кудай мага берди да бул нерсени. Анан ушуну башка бирөө менен бөлүш дейт да. Анан ошон үчүн мен бөлүшкүм келет. Бирок бөлүшүп атканда бекер бөлүшпөсүн, бекер да бөлүшө берем. Мына азыр YouTube'да эмеде бүт түз эфирлерим бекер. Ал дагы бар, анан акча менен болгон дагы бар. Кээ биркилер бекер калбайт. Кээ бирки акча менен бекер эч укпайт. YouTube'да толтура бекер нерсе турабы, значит адам психологиясын билиш керек да. Адам бирдемке төлөгөндө ал кабыл кылат, талап кылат. Суроо берсе, неге жооп бербедиң? Мен акча төлөдүм го деген сыяктуучу. Анан уже ага жооп, мен жоопкерчилик алам, ошол сыяктуу. Бул отдельный методдор да. Менде азыр бүт бекер канчалаган кайрымдуулук боюнча же түз эфирде ушунча алда кетип атат, Кудайга шүгүр. Анан акча менен да кетип атат, анан чоң потенциальный партнерстволор менен да кетип атат да. Бул нерсе, бул болсо бул болбойт деген нерсе жок. Кудай любой нерсени кылат. Ушунчалык түрдүү нерсе бар туурабы дүйнөдө? Ушунчалык түрдүү өсүмдүктөр бар, ушунчалык түрдүү жаныбарлар бар. Кудайдын ушу түркүн түрдүү, океанда нелер жок, нелер, мындай токойдун ичинде канчалаган жаныбар, канчалаган эмелер бар. Мындай эч кандай түрдүү, түркүн, англисче айтканда abundance деген бар да, ушунча молчулук бар да. Ошол Кудайдыкы. Биз неге мындай кичине нерсе бул болсо бул каяктан билебиз? Тем более биз каалообуз чоң болсо, каалообуз түгөнбөйт да. Аны каалайм дагы кетет. Аныкы жаманбы? Жаман нерсе эмес. Анда жаман болсо Кудай неге берди бизге? Туурабы? Бирок бир эле шарт бар. Аны каалап келгенден кийин биринчи ысырап кылбаш керек, мынтип алып туруп өргөтө бербеш керек. Бир, аны колдонуш керек, болбосо дагы бирөөгө подарка кылыш керек, ошентип ысырап кылбаш керек. Экинчиден, келген нерсеге рахмат айтыш керек. Шүгүрчүлүк кылыш керек, сүйүнүш керек. Ошол эле шарт. Кудай берди, анын зекетин бересиз, сүйүнөсүз, колдоносуз, а колдонуп өнүгөсүз, дагы көбүрөөк нерсеге жетет, ошентип ошентип кетет да. Ал жерде бир эме жок. Ошого мен айтарым, бул дүйнөнү жакшы түшүнүп, диний тармактан, адам психологиясын, илим жактардан, бүт жактан алып туруп, анан жакшы түшүнүлөт экен да. Мен дагы акыркы убактарда адамдын определенный кандай характери болгонун дагы бир жаңы бир продукция чыгарып атабыз жакында. Ал продукциянын аты Сүй бүлө деген. Үй бүлөгө сүй бүлө деп койдук. Бул жаңы продукция. Бул жаңы продукцияда мындай, бул өтө маанилүү да, особенно үй бүлөлүк бакытка өтө маанилүү. Биздин коучтар, мен же биздин коучтар барат дагы үй бүлө мүчөлөрүн алат, бала чакасыны, түгөйлөрдү, ошол түгөйлөрдү, бала чакасыны, анан кайнене, кайната, ата энесине, ошо ким менен связаны болсо, анан дагы мисалы курбулаштары болушу мүмкүн, ошолорду алат дагы полностью анализ кылып туруп, баарын чечмелейт да. Бул балаңыз ушул жөндөмү бар, мындай болсо мындай болот. Ошого сиз ал норма, анын дээринде бар ошо. Ошону билиңиз, Кудай ошону берген, ал аны өчүрө албайсыз. Ал аябай, аны бастырсаңыз ал жарылат, мындай жаман нерсеге алып барат. Ошого аны кабыл кылыңыз. Бул химик болот. Бул аябай ушул нерсеге кызыгат. Химияда акча болот, андай кылбаңыз. Акча отурган болсо, акча андан да келет ошол да. Ошол сыяктуу аны бастыраңыз. Макул, ал отдельно кетер, акчасын отдельно бизнес кылып таба берет. Анан башкасын бир эле химиктен акча келет деген нерсе жок да, туура. Мен химияда пример алсам да, ошол сыяктуу адам эмне каалаган таба алат. Анан башкалар үй бүлө мүчөлөрүн каалап ошолорду тапкандан кийин биз анализ кылып, буларды связка мындай айтканда үй бүлөнүн нетворкинг кылабыз да. Анан бири-бирин түшүнөт. Эгер сиз эмне үчүн ошондой кылганын түшүнсөңүз, анда түшүнгөндөн кийин анан сизге нормальный болот да, ответ болгон үчүн сиз норма каласыз. Азыр түшүнбөгөн үчүн келинчегиңиз менен чырт чатак чыгып атат, жолдошуңуз менен, бала чакаңыз менен түшүнбөй атасыз да. Кайнене, кайнатаңыз менен алар мындай тигилер турамыз, аны түшүнбөй жатабыз. Жашоону, адамды түшүнбөгөн үчүн ал жерде коммуникация болбой атат. Түшүнсөк, хотя алар кыргызча сүйлөп атат, сиз да кыргызча, бирок
Ал сөз эмес да ал жерде түшүнүк бир, анан каалоолору, вкустары башкача. Сиз аны ошол боюнча кабыл кылабай атасыз, өзүңүздүн шкатулкага коюп атасыз, батпай жатат, кыйналып атасыз. Же ал сиздикини коюп атат өзүнүн шкатулкасына, мындай. Өзү 4 бурчтуксуз, мисалы сиз трехугольник 3 бурчтукка салып атат да, батпай жатасыз да, мындай жолдошуңуз антип кыйнап атат да. Сиз да аны ошондой кылып атасыз, ошондо бири-бирге түшүнөсүз да. Бул деген сөз тил менен эмес, бул жерде түшүнүк менен, жаратылыш менен, адамдын психологиясы менен, Кудайдын койгон закондоруну түшүнгөндөн кийин анан иштерибиз аябай оңой, жай, смooth кетет да, мындай. Сиз билесиз да, сиз азыр жайында эгин эккениңизде, мисалычы, мындай күздө өсүп бышып жетилет. Бул жаратылыш. Мисалычы, жок, мен кышында эгем же күзүндө эгем, анан кышында чыгасаңыз курап калат, солуп калат, тоңуп калат. Мисалычы, ошондой жаратылыштын мыйзамдарын үйрөнүп, ошол нерсени кетесиз. Ошого менин максатым, чоң максаттар бар. Анан ар бириңиздер мени менен партнерсуздар. Анткени ар бириңиздерге муктаждыгым бар. Бир чоң нерсеге жетиш үчүн бир адам өзү жете албайт. Кудай башка адамдарда себепчи кылат. Анан мен сиздерге ийгиликтүү, бактылуу, бай болушуңузга сөзсүз ишенем. Башка бирөө ишенбесе да ойлоңуздар, Максат Муктаров мага ишенет деңиздер. Действительно, мен сиздерди физически көрө албайм, бирок жүрөктөн, мындай сезим менен ушу мени көргөн киши, мени уккан киши, мен уже ошого жибердим да, ошого мындай каалабымды жибердим да, ушу тилегимди жибердим, ушу дуамды, батамды жиберип атам да. Алар дагы мынтип өнүксүн дегенчи. Анткени бул дүйнөдө эми бир киши эмес да, бул дүйнөдө көп киши бар, туурабы? Анан адамды Кудай өзүнө партнер катарында сүйлөгөн да, адамга айтып атат да, ошо Куранды кимге жиберди? Адамга жиберди. Пайгамбарлар кимге? Адамга, биз менен коммуникация кылып атат да. Тоо менен эмес, таш менен эмес, жаныбар менен эмес. Ошого бул дүйнөнүн, бул ааламдын мындай ичкенде халифа деп коет, бул ааламдын королүнү же мындай эң башчысын, адам затын койгон үчүн биздикке маани берип атат да. Ошон үчүн сиз баягындай барксыз эмессиз. Бирөөлөр барктабаса дагы ишениңиз, Кудай сизди аябай барктайт. Анткени Кудай сиз менен сүйлөшүп атат да, напрямую да. Эми напрямую Кудай көрмөйт, конечно, бул китеп менен ошо алымдар жиберип атат, пайгамбарлар жиберип атат, сиз менен мындай сүйлөшүп атат да. Куранды ачып окуңуз, мисалы, ал жерде сизге айтып атат, сүйлөп атат, мисалы. Же сиз мында отуруп ойлонуп Кудайды эстеңиз да, каалооңузду айтыңыз, мисалы, ошо сыяктуу да. Ошого ошол нерсе кетип аткан үчүн өзүм жөнүндө бир аз айтып кетип, максаттарымды айттым. Анан ошого да сиздердин эгер ушундай бир максатыңыздар болсо, Максат Муктаровдун ою менен кошулсаңыздар, чогуу бир нерседе болобуз десеңиздер, волнада ошентип өнүп өсөм десеңиздер, не только айылыңызда же шаарыңызда, какой-то үй бүлөңүздө же какой-то мындай кичинекей үй бүлөңүздө эми аны чоңоюңуз да, туугандарды бүт баарыңды кучактаңыз, дүйнөнү кучактаңыз. Жаман адамдарга да жакшы сүйлөй алганды үйрөнүңүз. Ушундай кылып чоңойгондо, ушунчалык сооптордон, ушунчалык бай болгон, ушунчалык бактылуу болгондон, эми бул сезимдердин чеги жок да. Мончалык баймен, ушунчалык бактылуу, ушунчалык андан да чоңу барбы? Андан да чоңу бар. Значит, бүтпөйт да бул жерде. Эң дүйнөдө бай ким болсо, ал дальше да бай алат. Анткени акча ушунчалык көп, түгөнбөйт да акчачы. Дагы бир акчаларды эме чыгарып койсок, дагы көбөйүп кетет. Азыр триллионго жеттикпи? Азыр триллион, анан quadrillion деп коет, триллион, анан триллиард болобу, анан триллиондон кийин сумманы билбей калат экенмин. Ошо миллиардтан кийин триллион, анан дальше кете берет. Мисалы, акча жагын айтсак, анан бакыт жагын айтсак, ушунчалык бактылуубуз, андан да чоң бактылуу болобуз да. Мусулмандар айтат го, таква деп коет. Таква деген мындай даражасы жогору да, түшүнгөн, Кудай түшүнгөн, ушунчалык таквасы жогору. Ал такванын дагы бир чеги жок да, дальше кете берсе болот да, эмичи. Эң максималдуу ошо пайгамбарларга чейин өссө болот адам, ошолордун эме уровенине чейинчи, бирок эми анчалык адам өсүп алган билем. Периштелерге чейин, периштеден да өтүп кетсе деген сөз бар ошол сыяктуучу. Ошол жагынан өнүгүп, өзүбүздү тааныгандан кийин ушул аппарат да, ошо био робот да, мындайчы, буну таанып, ичиндегилерди түшүнүп, ошол эмне кыла алат, ошону кылып, жыйынтык чыгарып, анан жакшы жашасак болот. Анан эң акыркы нерседен айтайын, бул аябай сыр, бирок буну бир адам түшүнүшү сразу болушу мүмкүн эмес, балким болот, балким түшүнөсүздөр, билбейм. Ошол бүт нерсе, сыртта кубулуштардын баары биздин ичибизде. Сырт менен вообще связь жок. Ийгилик кааласаңыз, ошол ичиңизде, ошол жерде ойлонуп, ошол жерде үйрөнөсүз, илим аласыз, эме кыласыз, сезимдерди билесизби? Болду, сиз уже ийгиликтүү болосуз. Ичиңиздеги нерсе. Ошол убакта акча да ошондо ичиңизде, ошол убакта бакыт да ичиңизде, бакыт, сүйүү, бизнес, акча ичибизде да. Биз ичибиз менен эле алек болуп, ушуларды жакшы түшүнсөк, итак эле секрет ошол да, анан сыртка чыгат да. Анан сыртка масса болуп чыгат да.
эгер ичиңизде жок болсо сыртка чыгыш жок да, сырт, анткени сырт деген ичиңиз деген сөз да. Ошол сыяктуу. Азыр сиз мени мындай экрандан көрүп атасыздар, туура. Көзүңүз көргөн жок. Мен сиздин экранда эмес, мен сиздин мээңизди обработка кылып атам да. Үндөрүм, сөйлөкөтүм, сүйлөгөндөрүм, жылмайгандарым, ошол ичиңизде болуп атат. Ошол жерди карайбыз. Бул ичиңиз Америкада, сиздин ичиңиз Америка, өзүңүз Кыргызстанда калып калдыңыз жок. Ичиңиз дайыма сиз менен, значит, сиз постоянно өнүгө аласыз, постоянно бүт нерсе колуңузда. Ошону түшүнгөндөн кийин аябай чоң өзгөрүүлөр болот. Аябай мындай аттап, акча жагынан, бакыт жагынан, бизнес жагынан, ийгилик жагынан, коомго салым кошкон жагыңыздан өнүгө баштайсыз. Мен буга аябай ишенем. Мен азыр ошентип тапкан нерсемди ушинтип өнүгүп кетип атам. Кудайга миң мерте шүгүр, ушунчалык өнүгө алдым. Канчалык өнүгө алсам да, бирөөгө мен ылдыйдамын, бирөөгө жогорудамын. Эми аны салыштыра албайбыз да. Менден чоңдор дагы бар. Менден кич нелер дагы бар да. Эми жүрөбүз да ошо ортодочу. Андан да чыгып атабыз. Бирок өзүмдү билем, өзүмдүн мурдагы абалымдан азыр канча эселеген жакшымын да. Жеке өнүгүүмдөн, үй бүлөлүк бакытымдан, бизнесимден, анан коомдогу ордумдан, коомдогу салымымдан мурдага караганда аябай жакшымын. Кудайга миң мерте шүгүр. Ошо сүйүнгөн сайын Кудай мага берип атат. Мен дагы сүйүнүп атам, дагы шүгүр кылып атам, дагы берип атат. Ошентип азыр кетип атабыз. Кээ бирде кыйынчылыктар болот, бирок бул кыйынчылык ошол өсүш үчүн болот да, тренировка болот. Көбүнчө адамдар кыйынчылык болсо, кыйынчылык болуп деп нара энергиясын тескери кылып, наоборот ылдыйга карып кетет да. Ал кыйынчылык неге берилди сизге? Сизди бир аз машыктырып, мындай күчтөнүп туруп, күчтөнгөндө уже карасаңыз жогору чыгып каласыз да. Любой кыйынчылык күчтөнүш үчүн берилет да. Күчтөнбөй жогору чыга албайсыз да. Акча жоготпой чоң акчалар таба албайсыз. Үйдө чыр-чатак чыкса эме болот. Анан коучтар силердин аялыңар жакшы да, мындай билесиңер да, аны жок. Коучтар же мынтип бөлүшкөн кишилердин жашоосу еще хуже. Аябай ийгиликтүү кишилердин жашоосу еще хуже болгон. Сиздикинен да хуже болгон. Бирок ал хуже жашоону анализ кылып ал жерден өткөн да. Өткөн үчүн ошол убакта. Болбосо алар кантип ушундай жаман жашоону билет? Кантип сизге ошол темалар жөнүндө айтып атат? Өзү жашаган да айтып атат. Эгер аны көрбөгөн болсо, ал каяктан ойлонуп айтат, туурабы? Үй бүлөсүндө ошо чыр-чатактар чыккан, казана кагылышкан, ушунчалык жаман нерселер болгон, балдары менен конфликттер болгон, тиги менен болгон. Булар ушунду анализ кылып, сиздикинен да хуже болду. Караңыз, сиздикинен да жаман болуп атат. Ошонун өткөн үчүн ушундай ийгиликтүү болду ал киши, же бай болду, же ушундай болду да. Сиз ойлобоңуз, баягы алар жөндөн жөн эле моңдоп кетти. Любой ийгиликтүү кишинин башынан сураңыз, жашоолорун кантип өткөн. Ушунчалык кыйынчылыктан өткөн, бирок алар кыйынчылык деп калган эмес да. Бул просто тренировка деп эле өтүп кете берген алар жерде. Кээ бирки ошол жерде такалып туруп арка карап кетет да. Эмнеге ушундай наалайт, нааразы болот, ажырашат, урушат, кырылышат, бирөөнү соттойт, андай кылат, бүт мындай негатив эмне болсо, ошол мүмкүнчүлүктү тескерисин кылып берет да. Ошол жакта этият болуңуз. Ошого мен Кудайга шүгүр акырын түшүнүп келатам. Мындай бир нерсени полностью полноценно түшүнө албайсыз да. Чоңойгон сайын дагы бирдем келет. Үйрөнгөн сайын келет да. Ушундай дагы билбеген нерсем көп экен, дагы үйрөнтөм, дагы билбеген нерсем дагы үйрөнтөм. Ошол сыяктуу болуп, сиздер дагы буюрса өнүгүп, өсүп кете бересиздер. Бүгүнкү маегим ушул жерде аяктайын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Анда ушундай сөздөрдөн дагы буюрса сүйлөшүп турабыз. Азыр бүгүнкү сөзүмдү аяктап, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздин бактылуу, бай жана ийгиликтүү болгонуңузга мен Максат Муктаров ишенем. Ошого кайсыл жерде болсун, кандай ситуация болуңуз, дайыма Максат Муктаровду эстеп жүрүңүз. Максат Муктаров ишенем. Дүйнөдө эч ким ишенбесе да мен ишенем. Анткени эмнеге ишенем сизге? Анткени сиз Кудайдын жараткан пендесиз. Анткени сиз кыла аласыз, сиздин программаңызда бар, Кудай уже берген. Адам болуп төрөлгөнсүз да. Болду. Ошо адам болгонуңуз үчүн каалоо тилектериңиз болгончо сиздин ийгиликтүү болуңузга мен ишенем. Анткени Кудай ушунчалык сонун адам жараткан, бул да сөзсүз. Баарыңыздарга жакшы күн каалайм. Сиздер менен болгон Максат Муктаров, эл аралык коуч, бизнесмен жана инвестор. Жакшы туруңуздар.